Сулайман тоо 16-кылымдарга чейин ар түрдүү аталгандыгы жазма булактардан улам маалым. Ошол булактарда тоону Сулайман такты Сулайман деп да атап келгендиги жөнүндө баяндалат. Тоонун өзү турушу менен тарых, анын айланасындагы жайларда тарыхтын бир бөлүгү болуп бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Мисалы Асаф ибн Бурхия күмбөзү. Бул архитектуралык курулуш Сулайман тоонун түштүк чыгышынан орун алган. Эстелик орто кылымдарга таандык. Күмбөз архитектуралык курулуштардын өнүккөн мезгилинде салынгандыктан анын сапаты да жогору болуп, нечен кылым өтсө да бузулбай сакталып турат. Байыркы биздин тарыхчылар жана азыркы изилдөөчүлөр эки уламышты айтып келе жатышат. Алардын бирине токтолсок, бул Асаф ибн Бурхия Сулайман пайгамбар аттуу адамыбыздын, пайгамбарыбыздын вазири болуп саналган. Жана ошол вазир өзүнүн эң жакшы кызмат өтөгөндүгү үчүн эмне каалагандыгы тууралуу Сулайман пайгамбар сураганда менин сөөгүмдү ушул Сулайман тоонун бооруна этегине койгула деген суранычын аткарып, ушул Асаф ибн Бурхия аттуу күмбөзгө коюшкан. Ошол себептен да ошол адамдын ысымы, аталы ошол ысымды алып жүрөт ушул күнгө чейин. Ал 17-20 кылымдагы архитектуралык комплекстердин эң өнүккөн дооруна дагы таандык болот. Мына ошонун негизинде дагы биз ошол мезгилдеги архитекторлордун иштеген иштери тууралуу дагы маалымат алып келе атабыз. Учурда бул жай күмбөз, мечит деп дагы аталып жүрөт. Анткени убагында бир бөлмөлүү мечиттин ролун аткарган жай кийинчерээк күмбөзгө айланган. Кылымдарга күбө болуп келе жаткан Асаф ибн Бурхия күмбөзү биздин доордун алгачкы жылдарында, башкача айтканда 21-кылымдын башында толугу менен реконструкцияланган. Анда өзүнүн эле кыштары кайрадан ордуна коюлуп оңдолгон. Ал эми өткөн жылы күмбөздүн айланасы тосулуп, корукка алынган. Ал эми бул Рават Абдуллахан мечити 16-кылымдарга таандык курулуш. Бул жер Ош чергесиндеги эң байыркы мечиттердин бири. Ошол убакта ушул жерге келип намаз окуса, соогу чоң болот деп эсептешкен. Негизинен 3 борбордук жана 2 четки бөлмөдөн турат. Тарыхта мечитти Абдуллахан кургандыгы жөнүндө жазылып калган. Бухара ханы Абдуллахан II Исфарага келип, кеңешүүгө акылман каарыларды табууну буйруйт. Ага Мавляна Абдурахманды, Мавляна Садык жана Мавляна Абдурахимди чакырышат. Акылмандар менен хан узак убакытка чейин акылдашат. Алар элдердин ушул жердеги балдарын өздөрү менен Бухарага алып кетип, окутууну суранышканын айтышат. Ошондо Абдуллахан терең ойлонуп, бул өрөңгө да балдар үчүн атайын акылмандардын мектебин куруунун зарылдыгын сезип, мечит медресе курдурат. Бул мечит медресе 20-кылымга чейин өз маанисин жоготпой, өспүрүмдөрдү окутуп, сабатсыздыгын жоюп, таалим тарбия берүүнүн борбору болгон. Бир эле учурда медресенин да, мечиттин да кызматын аткарган жайга жума намазын жамаат менен окуу үчүн Орто Азиядан мусулмандар келип турушкан. Тоонун айланасы толугу менен эле тарыхый жайлар менен курчалгандай. Анткени дал ушул биз сөз кылган Рават Абдуллахандын мечитинен анча алыс эмес жерден 9-кылымдан 13-кылымга чейинки аралыкта курулган караханелердин мончосу табылган. Аны 1984-жылы археолог Дружинина ачыкка чыгарган. Аны казуу учурунда курулуш планынын, техникасынын өзгөчөлүгү, пайдаланылган материалдардын ар түрдүүлүгү байкалган. Ошондой эле бул жерден чопо буюмдар, айнек идиштин сыныктары жана нумизматикалык материалдар табылган. Мончо негизинен 7 бөлмөдөн турган. Адамдардын денеси тапка, ысыкка көнүш үчүн ар бир бөлмө өзүнчө бөлүнүп турган. Биринчиси чечине турган бөлмө болсо, кийинчерээк ысык, андан дагы ысык болуп, мына ошентип 4-сү өтө жылуу парный болгон, 5-си ар түрдүү дары чөптөр жыттанып турган бөлмө болгон. Кийинчерээк душ, намазкана, ар түрдүү адамдар мамлекеттик иштерди, соода иштерин мындай баарлашуу үчүн бөлмө болуп саналган. Мына ошондой ысык суу, муздак суу, канализация бардыгы 2 күн аялдар үчүн, 2 күн эркектер үчүн кызмат кылган хамам деп аташкан.
Ал эми бул жай 16-кылымга таандык архитектуралык эстелик, бир камералуу чакан мечит. Улуу Моголдор династиясынын негиз салуучусу, акын жана ойчул Бабур Захириддин Мухаммеддин үйү. Бабур айтылуу Амир Темирдин урпагы болгон жана 1483-1530 жылдары жашаган. 11 жашында атасынын ордуна Фергананын ханы болуп дайындалган. Ошол кезде бул үйдү салдырган деп да жазылып келет тарых барактарында. Негизи Бабурдун үйү деп аталып калган бул жай алгач Сулайман пайгамбардын тактысы болгон деген да маалыматтар бар. Ошол себептен да улуу ойчул Бабур Захириддин Мухаммед ушул жерди жакшы көрүп, пайгамбардан калган жай катары аздектеп үй салдырган дешет. 3000 жыл мурда, 30 кылым мурда Сулайман пайгамбар келип, ошо тизелерин койгон, сажда кылган дейт. Ошол тизелердин издери ушул ташка калып калган дейт. Себеби ушул сажда кылар малда ушул таш эрип, тизеси ташка өтүп кетпесин деген максатта Алла Таала ушундай бир жеңилдик берип таштарды эритип турган дейт да. Ушул таш жарылып, бул жактан сол тараптан жарылып баргандагы, анан оң тараптан дагы жарылып барып, бул компас сыяктуу болуп ушул кыбланы көрсөтүп берген дейт да. Ушул жарыкка карап, ушул жакка көзөп сажда кыл, ушул кыбла Мекке, Сауд Арабия ушул жакта деген белги болгон дейт да. Ошондо ошол Сулайман пайгамбарбы дейбизби же Олия дейбизби, ким болсо дагы бир Алла Тааланын бул сүйүктүү пендеси болуп эсептелет. Ошол инсандар ушул жерге сажда кыларда мына эки тизенин орду калган дейт. Бул жерде оң тизе, бул жерде сол тизенин изи калган дейт да, мындай кылып изи калган дейт сажда кылганда. Андан кийин ушул чекесин койгон, бул мурунун койгон саждада ушул чеке менен мурун тиет жерге, ошо алакандарын коюп, өзүнө ыңгайлуу жерге сажда кылган дейт. Бирок ал жак катуу болгондуктан изи жок, түшкөн эмес дейт. Кийин туруп баратып бул жерге мына чыканагынын изин койгон дейт. Чыканактарын ушундай жерге койгон дейт, мындай кылып. Мындай кылып. Андан кийин мына 5 манжасын койгон дейт. Мына 5 манжасынын даана изи бар да, бул жерге коюлган. 5 манжасынын изи бар. Анан бул жерде дагы бир жалгыз из бар. Бул изди ошол ыйык келмебиз айтып, ла илаха иллаллах деп баскан деп божомолдошот да. Бул мааниси Алла Таала жалгыз деген сөз экен да. Ошо Алла Таала жалгыз деген сөздү айтып, ушул ла илаха иллаллах деп ушул жерге мындай кылып баскан деп ушундай божомолдор бар. Тоонун биринчи бийиктигинен орун алган бул жай 1963 жылы атеисттер тарабынан бузулган. Бирок тарых өчпөйт дегендей кийинчерээк кайрадан жаңыртылган. Азыркы тургузулган Бабурдун үйү 16-кылымдагы курулуштун негизинде ошол эски сүрөттөрдүн жардамы менен калыбына келтирилген. Дал ушундай тарыхый жайлары менен Сулаймонто ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине кирди. Демек биздин Сулаймонто өткөндөн кабар берчү жер болуп, дагы да болсо кылымдарга кала бермекчи. Бүгүн биз тоо борундагы гана тарыхый жайлар жөнүндө сөз кылдык. Ал эми Ош шаарында мындан сырткары өткөндөн кабар берчү жерлер сансыз. Алтынча Чажы Момато, Уларбек Мужиев, Ар Отан көрсөтүүсү.